музыка терапия деген нерсе бар, туурабы? Музыка аркылуу адамдар айыгат. Ошондой ученыйлар ошондой немени табышканда, бул деген көптөн илгерти, көптөн бери келаткан нерсе. Мисалы, жакшы музыканы уксаң, бир кандай сезим келет, туурабы? Эс аласың, жыргайсың. Ошол менен медитацияларды деле азыр жасап атышат, туурабы? Ошо менен кишини айыктырат, керек болсо ооруларын айыктырат. Анан бүт оорулар баары айтат нервтен болот, туурабы? Эгерде нервтер бузулса, оорулар пайда болот. Биринчи оорулар бул жерде болот. Анан алар физикалык формага айланат. Ошондуктан музыка жардам берет. Эгерде шарт болсо, сөзсүз музыкага катышкыла, өзүңөр музыкага байланышкыла, балдарыңарды музыкага бергиле. Бул деген аябай жакшы нерсе. Эже, мисалы, музыкадан кечиккендерчи, музыка ошол адамдыкы, бирок ал кечигип калды. Эмне кылыш керек? Музыканы бош болгондо жасаса болот. Эмнеге? 40 жаштабы, 50дөбү, 70теби? Менин студентим 70те, өзү хирург. Айтып бербедим белем. Музыкада эметет, анткени ал айтат, мен убагында кечигип калдым, бирок мен азыр ойногум келет дейт. Ойнойт? Ойноп калдыбы? Ойнойт. 70теги чал, бирок ойнойт. Кеч эмес. Жумушунда дагы иштейт, Ооба, ал өзү хирург, бирок музыканы ойнойт. Убакыты болгондо келип, ал дайыма келбейт. Наза, мен аябай мен колум бошобой жатат, ал эмелерди, операцияларды жасайт, Чикаго госпиталда иштейт. Анан убакыты болгондо келип турат. Дагы кандай кызыктуу окуяларды айтып бересиз, эже? Бир мындай окуя болду да, канча жыл мурун, 2-3 жыл мурунго очередте турсам, бир аркамда бир киши турду да, анан мен төлөйүн деп карточкамды алып чыктым да, кредитный карточкамды алып чыксам, ал айтып атат, жөн тургула, мен эле төлөп коем акчаңарды дейт. Анан мен аны карап, сиз жөн эле тамашалап атасызбы деп сурадым анданчы. Ошентсем, жок, мен тамашалаган жок, мен ушунун баарын мен силерге төлөп берем дейт. Анан, эмнеге десем, жөн эле мен ошондой жүрөгүм ошентип айтып атат, мен силер үчүн төлөшүм керек дейт. Макул деп эле. Толтура продукт алгам. Азыр айтайын, $60-70 арасында да, ошонун эмесичи, ошонун баарын төлөп, анан кетип калды. Анан бул жерде, кээ-бирде ошондой эме бар да, традиция катары. Мисалы, мындай көп суммаларды кетиришпейт. Элдер кофе барганы алышат да, ошондой болгон. Бирөөсү айтат, кел, мен тааныбаган эле киши, мен сен үчүн төлөп коеюн депчи. Ал сага кофе алып берет. Анан мен болсо, кел, мен печеньяңды мен алып берейин деп тигиге айтам. Экинчи, үчүнчү киши ал болсо дагы бирдемке кылат. Ошентип, ошол нерсе кээ бирде болот да, кофе ичкен жерде. Дагы эмнелерге таң калган күндөрүңүз болду? Таң калган күнүмдөр? Мен биринчи жумушка чыккамда оркестрге ойногончу. Мен деген тааныбаган жерлерге барганды көп деле жакшы көрбөйм да. Эметип баштайм, толкунданып баштайм. Мүмкүн мен жоголуп кетем, бирдемке болуп кетем. Эметип баштайм да, анан ал деген адрести мен биринчи жолу эметип GPS-ке киргизип, GPS башкача көрсөтүп атат да. Анан мен менеджерге звонить этип атпаймбы? Менеджер нашего оркестра, нашей компании. Звонить этип айтып атпаймбы? Мистер Ларри, мен келдим момундай адрес менен, бирок мен силерди таба албай жатам. Силер каяктасыңар десем, сен каяктасың деп сурады. Мен айттым, мен бул жердемин. Макул, ошол жерде тур, мен азыр аркаңан келем машине менен, менин машинем мындай деп айтты да. Ягуар бирдемке деп. Анан мен турам. Менин менеджерим келди, өзү кычылдап машинасы менен келди. Анан мени алып кетти. Анан мен ойлодум да, кандай сонун киши экен. Мен Кыргызстанда болсом, ушинтип бир компаниянын чоң өзү келип, жоголуп кеткен работнигин алып кетмек беле келип. Мен билбейм кандай мамиле кылмак, бирок булар ошондой немелери бар экен да, жакшы адамгерчилиги. Анан мен ошондой разы болдум да, ошончалык, ой, рахмат деп, рахматымды 100 жолу келдим. Сам приехал за мной,
дорогу мне показал, за руку завел в здание и говорит: Наза, вот здесь твоя работа. Я была в шоке. Кандай иштерде иштегенсиз? Я работала, попробовала, эме болуп бала бакчада воспитатель болуп иштеп көрдүм. Аябай кыйын жумуш экен. Ким бакчада иштейт? Мен силерге монтип эметейин. Жүгүнөйүн астыңарга. Ушундай кыйын жумуш экен. Мен иште албай койдум, чыпчын айтам. Анткени негизи музыкант болгондон кийин бизде неме жок да, жесткий график жок. Бизде мындай жок. Саат 8-де жумушка келдиң, 5-ке чейин иштедиң, анан кеттиң. Биз деген freelancers, мы свободные люди. Бизде музыка 2-3 саат иштелет, анан биз бошпуз. Мен ошондойго көнүп калгам. Мен такыр ошол графикке көнбөй койдум, чынында. Мен үчүн абдан кыйын болду. Анан музыкага өтүп кеттиңиз. Анан ойлодум, мен өзүмдүн билген жумушумда эле жүрө берейинчи. Эмнеден кыйналдым? Мен кыйналган жокмун дегенде. Мен үйүмө келгендей эле болдум, айтып атпаймынбы? Кыргызстандан физически мүмкүн мен Кыргызстанда төрөлдүм, бирок менин үйүм бул жак. Мен өзүмдү келгенде, менин жерим ушул турбайбы дегендей ошондой сезим болду. Мен кыйналган жокмун. Адамдардын эмеси, мамилеси, анан мындай бири-бирине жасаган иштери, бири-бирине эметкен ар дайым менин ичимде бар экен да ошол нерсечи. Жөн эле ошондой нерселер кайра ойгонду, болду ошол эле. Мүмкүн тил жагынан кыйналдым. Биринчи. Анткени тилди деле көп деле билген жокмун. Башында мен сабак окутуп, сабак баштаганда ошондо мен аябай кыйналдым да. Мен ушунчалык уялдым, тартындым, мен кантип айтам, кантип сүйлөйм деп колума тим эле блокнотко жазып алып, мен монтип айтам, монтип сүйлөйм. Сабакты мен билем, кантип айтыш керек, бирок англисче мен аябай сүрдөндүм да. Кантип сабакты өткөзөм деп. Бирок менин эмелерим, студенттерим аябай жакшы адамдар экен да. Мен айтчым да, ой, кечирип кой, мен жакшы сүйлөй албай жатам англисче десем, ой, сен сонун сүйлөп атасың деп. Мени далга чаап койшот. Алар мен профессионал болгонум үчүн эле менин английскийимди чыдашты да. Эгерде мен ишимди билбесем, мүмкүн алар кетип калмак. Да ну деп. Бирок сиз ошол английский менен үйрөттүңүз аларга, э? Аларды үйрөттүм, өзүм үйрөндүм. Анткени сен адам менен сүйлөгөндө эле ошондой эле үйрөнөт экенсиң да, английскийдичи. Эгерде сен үйдө мынтип эле жаттаганың ал өзүнчө, а сүйлөгөнүң ал таптакыр башкача. Биринчи окуучуңуз эсиңизде болсо керек, э? Ооба, ал дагы эле менин окуучум. Алар менин окуучуларым азыр дагы эле мен менен азыр көп жылдан бери дагы эле окуп жүрүшөт менде. Дагы эле бар. Алар уже айтып атпаймынбы? Эки окуучум дагы эле мен менен көп жылдан бери. Алар менин окуучуларым эмес, алар менин досторум азыр. Мен анан окуучуларым менен мындай эмем жок да. Мамилелерим аябай жакшы. Аларга мындай эмем такыр мен силерге мугалиммин деген эмесмин да. Мен алар менен адамкерчиликтүү, биз бири-бирибиз менен бат эле сөз табыша алабыз. Алар ар дайым мен менен сүйлөшө алат да, эч кандай неме жок, тоскоолдук жок. Виолончель ойногондо бул өзгөчө бир, кандай десем, бул мен күйөөмө айтып берем да, бирок ал толук түшүнө албайт да. Мындай мага айтсаңыз, мага. Мындай виолончель ойногондо менин жүрөгүм мындай гүлдөй ачылат да. Гүлдөй ачылат. Анан мисалы музыка эметип киргенде мындай эметип баштайт да, айыгып баштайт. Ошол ооруган жерлерим айыгып баштайт да, кандай десем, көрдүңөр силерге да кыйналат. Анан ошондо мен бир өзүнчө рахаттанып, жыргап, ах деп сүйүнүп, ушунчалык бактылуумун музыкага, убагында музыкага киргениме. Бахай Темплга келдик. Аябай тегеретте жашаган аябай кымбат үйлөр да, миллионерлер жашайт. Анан Вилмет, Винетка,
Эванстан, Лейк Форест, аябай бай кишилер жашайт. Американецтер айтып коет, old money дейт. Тиги ата бабаларынан келаткан акчага жашашат да, ошону бизнес кылып, атасынан баласына, баласынан баласына өткөн акчада ошонун баарын жазаган американецтер жашайт негизи. Ошон үчүн бул жактарда рент деген жок, рент деген арендага эч ким жашабайт. Булар сатып алыш керек жашагалары келсе. Ошон үчүн жер аябай кымбат. Анткени көл жакын. Ушундай сонун эмени кармаш үчүн сен өзүң сатып алышың керек. Ошон үчүн толтура акча болуш керек. Ошон үчүн адамдар рентке беришпейт бул жердичи. Анткени өзүнүн эмесин ойлошот. Дагы кандай эрежелер бар эле? Айтылбаган эрежелер бул деген сен мисалы сен кошунаң бар, сен кошунаңа тоскоолдук кылбашың керек. Кечинде музыканы даңкылдап койбошуң керек. Эртең менен корого туруп алып кыйкырбашың керек. Ай, тиги Марат эшикке чык деп. Кыйкырбайсың, анткени сону ойлойсуң. О, менин кошунам уктап атат, мен тоскоолдук кыла албайм деп кыйкыра албайсың. Эгерде балконго чыксаң, мисалы мен өзүмдүн балконума чыгам, башка кошунамды көргөндө саламдашып коем мынтип, анан акырын кетип калам. Мен ойлойм, ал өзүнүн тынч 5 мүнөтүн өзүнчө өткөзүп атат. Мен балконго монтип отуруп алып, анын эмесин бузгум келбейт да. Кандай десем, оюн, анын оюн бөлгүм келбейт. Ошон үчүн мен акырын кетип калам. Аны эч ким айтпайт, бирок ошонун баарын адам өзү сезип туруш керек, сезимдүү болуш керек да. Ошол. Эгерде адамдар бири-бирине сезимдүү болсо, биздин жашоо оңоюраак болот. Мен ар дайым жакшы кишилерге жолугам да, ар дайым жакшы кишилерге жолугам. Анан ар бир адамдан мен бир нерсе үйрөнгүм келет да. Мисалы, сенден бир нерсе үйрөнгүм келет. Сен өзүң ишиңди жакшы жасайт экенсиң, сенин инстаграмың ушунчалык хоз, ар бир видеоң өзүнчө эле жомок, ар бир видео өзүнчө эле кино, өзүнчө эле история. Сен ошону берилип жасаганың билинип турат да. Адам өзүнүн жумушун сүйүп жасаса, ошол жумуш башкача билинип турат, турабы? Анан мен ойлойм, ар бир кишиден бир нерсе үйрөнсө болот. Биз баарыбыз, Кудай бизди ушундай жараткан, ар бир киши өзүнчө таланты бар. Бирөө тамак бышырат, бирөө программист, үчүнчүсү лодкаларды сонун жасайт, төртүнчүсү мүмкүн мындай сонун зданияларды курат, бирөө сүрөт тартат, бирөө музыка чыгарат. Ошон үчүн ар дайым кичинекей баладан болсо дагы бир нерсени үйрөнгүм келет да. Мен ошондой сезим менен жашайм.